Алардын өңдөрү кандай экен? Үч бурчтуктун өңү кандай экен? Кызыл, э? Салтанат Жолдошбекова 3 жылдан бери Манас айылындагы Дамира Молдояров атындагы балдар бакчасында иштеп, бөбөктөрдүн сүйүктүү тарбиячысына айланган. Сабакты балдарга кызыктуу кылып өтүп, ар бири менен жакшы тил табышат. Бүгүн дагы балдар дүйнөнүн жандуу гүлдөрү деген темадагы ачык сабак өтүп, бөбөктөрдү кубанычка бөлөдү. Айлана чөйрө менен таанышуу сабагынан алтын балык менен деңизге барабыз болчу темам. Темама ылайык мен заманбап технологияларды колдонуп, балдарга жеткиликтүү, интерактивдүү сабак өттүм. Дайыма ушундай балдарга аябай кызыктуу болуш үчүн ушундай аябай аракет кылабыз. Изденүү менен жакшы эң мыкты сабактарды өтүүгө аракет кылабыз. Мындан ары дагы будан дагы көптөгөн ийгиликтерге багындырып, көптөгөн изденүүлөр менен балдардын өнүп өсүүсү үчүн бардык күч аракетимди жумшайм. Элибиздин турмушу эмоң болуп келатат. Саады Жапаров ажообуз ынтыбак болсун деп жатат. Балдарды эрте өнүктүрүүгө багытталган облустук семинарга бөбөктөр активдүү катышты. Жаш жеткинчектер кыз-жигит Сармерденге чыгып, өнөрлөрүн тартуу башты. Мындай деңгээлге жетүүгө тарбиячылар көп аракет жумшаган. Бала менен ата-эненин байланышын чыңдоо максатында Сармерденге ата-энелер дагы чакырылып, балдары менен биргеликте катышты. Натыйжада ата-эне балдардын шык жөндөмүн жакындан билип, аларга үйдөн дем берүүгө аракет кыла баштайт. Кыргыздын улуттук каада салттарын, улуттук ыр, оюн зоокторун чагылдыруу максатында ата-энелер менен биргеликте өттүк. Балдарды ар тараптан өнүктүрүү биздин максатыбыз. Ошондуктан биз бардык ушул областтык деңгээлде, райондук деңгээлде берилген кароо сынактарынын баарына катышып келебиз. Биздин балдарыбыз аябай чыгармачыл, аракетчил болгондуктан биз мына былтыр Манастагы кароо сынагына катышып, республикалык деңгээлде 2-нчи орунга ээ болдук. Белгилей кетсек, аталган бала бакчада ата-энелер мектебин ишке ашыруу аракеттери көрүлүп жатат. Максаты балдарды эрте өнүктүрүүгө тарбиячылар менен кошо ата-энелерди дагы тартуу. Эң мыкты баланы тарбиялаш үчүн эң биринчи ата-эне өзү билимдүү болуш керек деген максатта бул ата-энелер мектеби иштелип чыгып атат. Анан ошондуктан биз ар бир айда бир жолу ата-энелерди чакырып, ата-энелер менен бирге семинарларды да өтүп жатабыз да. Дамира Молдояров атындагы балдар бакчасында өткөн семинарга Талас областындагы бала бакчалардын тарбиячылары, жетекчилери жана шаар райондук билим берүү бөлүмүнүн усулчулары катышты. Белгилей кетсек, бардык бала бакчаларга президенттин балдарды эрте өнүктүрүү жана улуттук нарык боюнча жарлыктарын аткаруу тапшырмалары берилген. Балдарды эрте өнүктүрүү азыркы биздин заманбап коомубузда балдарыбыз четте калбай, ошо өнүгүп өзүнүн ордун билүү, эртеден өзүн өзү таануу, баалоо, азыртан эле багы өзүнүн кайсы өлкөдө жашап атканы, ким экендигин билүү да максатыбыз. Ар бир Талас район шаарындагы бала бакчалар иш алып барышат. Андан тышкары ата-энелер программасы, ошол ата-энелер четте калбай, өздөрүнүн баласына тарбиялап аткан эжекелери менен, мекемелер менен биргеликте ошол эле программаларда ар кандай 8 өздөрүнчө берилген темалар, ошол программалардын четинде биргеликте иш алып барышат. Бүгүнкү күндө облус аймагындагы бала бакчаларда баланын таалим тарбиясын, сөз кебин жана жөндөмүн өнүктүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Ошондой эле баланы өнүктүрүүгө ата-энелерди тартуу боюнча дагы иш аракеттер колго алынууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.